Assalamu алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Мынакей Алтынбек агабыз 2 жылдан бери мекендештерибиздин суроо талабы көптүгүнөн Москванын 4 тарабына кыргыз бала бакчаларды иштетип жатат экен. Жогорку билимдүү мугалимдер бар экен. 2 жаштан 7 жашка чейинки мектепке чейинки даярдык курстары дагы бар экен. Бул детсадтардан садиктерин окуп чыккандар да атат агабыз. Мектепте дагы 5терди алып жатат дейт да, кубандырган ошол болуп атат дейт. Анан орусча билбегендерге орусчаны үйрөтөбүз бул жакта дейт. Кыргызча билбей калгандарга кыргызчаны үйрөтөбүз дейт. Күнүгө 3 мал, мындай айтканда полтник менен 4 мал тамак ашы берилет экен. Ар биринин өзүнүн шкафтары бар экен. Учурда биз МТШдабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Агабыз менен кенен сүйлөшүп маалымат берелик. Бул садиги, бул бала бакча, бул жери менин көз карашым менен чоң көрүндү. 130 квадрат метрде экен. Бардык шарты бар экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам. Истериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Алла Бизде аябай көптөгөн мекендештер көрүп атат. Чынында көбүнө жакты окшойт. Статустар менен дагы бөлүшүп, туугандар, группалар менен, контакттар менен сүйлөбөй туруп таратып коесуздар. Эми бала бакча ызы-чуусу менен ошонусу менен кызык да. Мына азыр атын ким десем кыргыз деп атат. Ошондой. Документациялары кандай сизде? Полный айтып бересиз. Эмне документ керек, Хуш келипсиңер. Биринчи эле мынага көңүл бургула. Полный документтер төз. Жакын, кандай? Ачык айкын көрсөтүп койгонбуз. Бул өтө жакынкыба. Шу болот. Мына мен дамиларым бүт. Иненелиңиз башкасы. Мына бул деле мен снилс игерем бүт бар да. Кыскасы документ жагынан эч кабатыр болбогула. Бардыгы нормага туура келет. Дал келет. Любой проверкага даярсыз. Даже ишчилер дагы полный трудовой договор менен иштелет. Официально иштелет. Полный соцпакет да мындай айтканда. Мындай мугалим эжекейлер сизге керек эмеспи мындай? Азыр ушул бакчага азыр МТШга именно башка жакка пока бар. МТШ жакында ачылган себеби азыр бизге орус тилдүү воспитатель керек. Воспитательница. Ишчилер керек да кыскасы. Учурда канча адамды жумуш менен камсыз кылдыңыз негизи полный эле? Кайсы точкаларда бар бала бакчаңыз? Азыр эми мындай айтканда ар бир детсадта 4-5тен ишчилер иштейт да. Ошондон 4 болсо эсептегиле 20-30 адамды 20-30 жетпейт, ушу 20га жакын да. Жакшы гана келип кетчүлөр да бар. Мисалы англис тилинден сабак берип кеткендер бар да. Постоянно бул жерде турбайт, келет 1 саат, 2 саат сабак өтүп кетет, ошондойлор бар. Мектепке чейинки даярдыкта эми шар окубасы дагы эми А, Б, Б, С кылып мындай уруп кете тургандар болсо керек, Бар, сөз. Себеп дегенде бул жерде эң кичинекей группа бар, эми 2 жаштан 4 жашка чейин. Алар бир команда. Өздөрүчө. Алар мени үйрөтөбүз. Аларга биз мисалы өңдөрдү, түстөрдү, көк кызыл, жашылды, аю, физаретка жасайт. Кыскасы ошондой эсептерди, палочкаларды аяка жылдырып дегендей. Анан колду моторикалары бар, баягыдай майда чүрпө запчастарындай терип, бөлүп дегендей. Жашына карап күрүч менен горох төкөнү бөлүп, ошондой колго өтө сонун да. Азыр мына видеого чейин айтып калдыңыз да, мына. Негизи мына кыргыздарда мындай артта калып кеткен балдар көп болду, үйдө эле эч нерсеге аралашпай депчи, негизи мына. Негизи баланын тилин бала билет да. Сүйлөгөн баладан муну балага кошулса, үчү-бүчү кылып отуруп, тили чыгат башка болот экен да. Андай көп эле болуп атабы негизи, кандай кыйналып? Андай учурлар жок эмес болот, конечно. Себеби азыр балдар көп үйдө отуруп, мындай развитие жок да. Ооба. Анан bunday бакчага келген болсо, мисалы бала өзүнүн кандай десем, ички немесин көрсөткүсү келет да башкага деле. Мисалы бир оюнчукту ойноп аткан болсо, бирөө келсе, бирөө талашат, башка болот. Бул меники деп андан талашат. Ошол деле болсо өнүгүү да. Үйдө болсо, десе өзүнө каша десе каша салып коет, шоколад десе шоколад салып коет. А бул жерде кичине үйрөнөт мындай. Талашып, тартышып дегендей да. Кичинекей, мисалы, жаш чоңураак, бирок бираз развитиясы нетороак балдар болгондор, мисалы айтканда, мисалга. Кичинекейлерге боору керилипти үйрөнөт экен. Чоңдордон кандай неме кылса, ошону игрушкасын алып алсам болот. Кыскасы өсөт да. Тажрыйба алат. Дагы бир жери, мисалы, сүйлөй албаган балдар бар. Ошолор бул жерге келип берди үйрөнөт экен, кач дешти үйрөнөт экен. Ошону секин үйрөнөт да кыскасы. Молодец. Чындыгында көрүп сүйүндүм мен. Бул балдарды көрүп чындыгында сүйүндүм. Молодец.
баласы барлар бериңиздер мына кыргыз бала бакчага. Кандай документтер керек буяка бергенге? Биринчиден баланын метрикесинин копиясы, ата-энесинин бирөөсүнүн гана копиясы, паспорттун копиясы. И баланын сөзсүз медицинский справка керек. Педиатрдан. Оор сыркабайт аллергиясы жок деген справка. Аны өзүбүздүн азыр кыргыздар клиникаларында эле толтура. Ошол жерден эле алып келе берет. Регистрация керек эмес Жок, бе? регистрация керек. Булар өз регистрация болот да жаш балдарга? Регистрация болот, бирок бизге кереги жок. Частныйга кереги жок. Анан көпчүлүгү кандай десем, государственныйга бере албаган себеби регистрациядан бере албайт, башкадан бере албайт. Анан мен бул тармакка келген себебим өзүм деле кичинекей кызым болчу, 2 жыл алдым. Өзүм российский паспортум бар. Бирок мен мисалы жашаган жерим Мытищи болсо, регистрациям Люберцин эмес. Ооба. Анан бул жерге госсайдикке бере албайт экенсиң. Даже россиянин болгон чакта деле бере албайт экенбиз. Регистрация бар жерге бар дейт. Ошондон мен өзүм кыйналгандан кийин учурда детсадка бере албай, бир тааныш өзүңөр деле ачпайсыңар, ачса болот дегенде. Ошондон идея пайда болуп, мега макул аракет кылып көрөйүн деп ачып, азыр Аллага шүгүр 2 жылдан бери ушул менен мына уже экинчисин ачтабыз. Анан биз азыр 4 деп атамбы. 4 деген себебим биз менен шериктеш дагы кишилер бар. Японияда иштеткен, ошондойбу? Ооба. Документация бүт баарын биз караштырып беребиз. Алар детсадты бирок өздөрү полностью өздөрү жүргүзөт. Сиздики экөө эле? Биздики экөө эле. Бир экөө ол уже шериктештер. Кимге каяка жакын болсо, адрести айтып койдуңуз, а? Адрестерди айтабыз. Ошол жактан кайрылса болот. Ооба. Аны эми сизге айтсак, сиз астыга жазып коесуздар адрес, телефон. Болду. Эмнеден баштасак? Канчадан айына негизи? Мына мисалы мындан эле көрсөтүп кеткиле. Буну деле биздин балдар жасаган. Моңолордубу? Жөн эле А, Б окугандан сырткары кол эмгектери бар. Мухаммад Али, Ами, Рамазан, Бул деле болсо өсүү да. Мариям. Кылгандарын ушул жерге илип, сыймыктандырып коесуң. Мына бул той вот дейсиз да? Бул кол эмгектер күндө болот. Ар бир группа күндө ата-энелер келип алып кетет. Балдарыны баягы өндүгүп өсүп аткандарыны көз менен көрүп кубандыра койбойт да. Кубанасың да, жакшы. Жакшы. Негизи айына канчадан? Айына негизи 18 000. Анан бул жер жакында ачылган үчүн 18 000, башка жерлер 20 000. Анан именно азыр сиздин каналыңыздан келгендер, мисалы Кыргызбайдан келдик, YouTube'ду көрүп келдик дегендер болсо, жаңы жылга чейин 15 000 кылып беребиз. Акция. Сөз кетти, ама. 2 жаштан 7 жашка чейин. 15 000. 15 000. Bir ay гана. Bir ay гана жетишпагыла. Ойногула уткула. Бул кандай комната? Бул эми пока мындай кладовка эле. Мындай экен, Бул жакшы. Бул жак азырынча сабак өтүп, ойноп, балдарды мындай эркин убакыт өткөзө турган бөлмөсү. Игрушкалар бар экен. КамАЗга кызыккандар, экскаваторга кызыккандар мисалы. Мына игрушкаларды бир тартып койгон жакындатып мына. Кукула дегендей. Игрушкалар жетиштүү. Анан эң негизгиси мына болду эле. Карагыла. Өтө маанилүү нерсе, буга деле көңүл бургула. Рециркуляр дейт. Бул нерсе любой жерде болуш керек. Абаны алмаштырып турат. Бул абаны тазалап турат. Азыр мына суук түшүп баштады. Камераңыз бар экен, а? Камералар иштейт. Ар бир комнатада, даже сыртта деле бар. Эки быкт бар. Сыртты деле тартат. Муну карагыла. Аял эме кыздарга да? Кыздарга муну карагыла. Плита, мына. Үйдө бирок бой жетпейт, кухня киргизип жүрбөгүлө анан. Домиктер, тамгалар дегендей мына. Один, мына два, тоок, сооктун сүрөттөрү. Муну барды эжекелер үйрөтөт да. Мына көрдүңөр, ар бир айдын өзүнүн конспекттери бар. Ушул менен сабактар өтүлө берет. Сентябрда күзгүздөн эле мына декабрь, январь, кышкы конспекттер да. Ар биринде материал бар, окуу материалдар бар. Баланын өсүшүн өзү кете берет тең, а? Мына мосфеттер мына. Физический упражнение бүт. Кыскасы ушу китептер менен башка жагы менен өтөт да. Бул жагы убордой окшойт, а? Бул жагы жаш балдардын, кичинекей биздин бөбөктөргө, жежелерибиздин ажатканасы да. Карагыла. Жакшы жасапсыз негизи, чынлапчы.
Endi hareket kıltabыз. Жакшы. Мына пожарный безопасность мындан үйрөтөсүздөр да, качандай мындай кыл деп, жаш балага. Мына кара, мындан жаш балдардын көзү менен көргөндө башкача да, мультфильм сыяктуу. Сүрөттөр өзгөчө. Шкафтар. Мына бул бөлмөдө сабак өтөт. Өзүңөр көргөндөй мына коңуз куртка дегендей. Жаш балдарга да, кызык да буларга. Бул жагдадан ошол абал тазалап бере турганыңыз бар. Бар. Камера бар. Камера, самера, Циркуляр бар, кыскасы. Доска бар, бүт материалдар булар деле. Анан камера бар, бирок камераны ата-энелерге доступ бербейбиз, себеп дегенде жумушка мешать этет да сөз айтып. Анан мындай видео отчет, күндө видео отчет болуп турат негизи. Кандай видео отчет эми муну? Сабак өтүп аткандар ар бир бала. Я ошондойлор барбы азыр, отчет бербейт Сөзсүз. ата-энелерге? Баласы неме алек ата-энелер көрүп турат. Бүгүн мен жасадым, бүгүн мени үйрөнүп келди. Садиктегилерге негизи тапшыргандан кийин полный бериш керек да, ошолар үйрөнүп. Алар деле өздөрү колдору менен бойойт да булар. Мындай краска. Кызыктырат да булар. Бүгүнкү Работа да? Работалары да. Молодец. Бул азыр жаш да булар, 2 жаш, ушундай жаш балдар, кичине. Атыны да анча биле бербеген балдарды окутат экенсиздер да? Мыякты көрөсүзбү? Мында качырыңыздар. Отуруп, ар бир жеринде отура турган отурмуштары бар, жаш балдар. Чуркап келип, чарчап Отуруп тең. Жатаканасы экен. Ойнойт, уктайт, телевизор көрөт. Мультфильм коюп бересиңерби? Жок, мультфильм деле коёсуң, анан ушуну көрүп зарядка жасашат мисалы кээ. Анан мисалы майрамдарга даярдыкта мисалы бийлерди ушундан бир сыйра көрүп, ушуну көрүп дегендей. Кыскасы бул деле сабакка керектүү нерселер. Сабакка керектүү нерселер. Телевизорду только мындай неме үчүн эмес. Мультфильм көрүш үчүн гана эмес. Мультфильм деле көрөт да өзүнүн бош убагында. Анан башка нерселер да көрөт да, үйрөнчүк нерселер. Мулар бардыгы мындай жылат эми, мындай болду. Бардыгы жылат жатканда. Могу пастерный бельелор кандай? Канча пуд алмашат, кандай болот? Ар бириники өзүнүкү болот. Шейшептери, маска. Ата-энеси өзү алып келеби муну? Кандай? Жок, булар өзүбүз камсыздайбыз. Ар бириники персональный. Жума сайын жуулуп турат. Бул комнат деле чоң экен бирок мындай. Нормально да? 20 квадраттай бар муну комнат өзү элечи. Болса керек. Бул жерде деле мына материалдар окуй турган. Мына запасный выход. Мына ачык кетет. Пожарный, кыскасы бардык Көрсөтүш керекпи? жа бун. Ашып кетет. Кыскасы талапка жооп бере турган помещение да. Бойлорун көрүп өлчөп деди да. Бардык шарт бар экен кыскасы. Бул жак кандай кабинет? Кичинекейлер. Кызылчу болдат го, кызылчу. Тополоң. Кандайсыңар? Кежиктер. Кандайсыңар? Кел, салам бер. Салам кылабы? Ким? Кел, колду бер, салам. Кана. Ушу кыз ыйлап аттыбы? Деп. Булар иштеш кыйын да негизи жаш балдар менен, а? Кыйын, өтө кыйын. А десе бу дейт бириси. Атыңар ким, эй? Көтөр дейт экен, а, толко булар, а? Эжекелер да түшүнүп коюш керек. Ушундай балдар караганда аз келгенсип, ата-энелер да күндө чабып тынчынабат да. Менин балам кана, менин балам эмне кылды, менин балам мындай болуп калыптыр депчи. Азыр ошондой калды. Мурда чоң энелерчи кат карма деп урушат эле го. Азыр мындай бой калды, мындай бой калды. Кайрагандай эмес. Кат кармасаң бала тез чоңалат деп урушат эле чоң энелерибиз. Чындап да. Андай тамак иче турган жерби? Бул жакында тамак жейт. Бул жагы эми өзүм бөлмөмдейм. Мындай офис. Жакшы. Бул жакта чоңдорун туалет. Чоңдор бар, чоңурактары болуп калсаң да. Чоңураган өзүбүздүн иши. Бул да кухня да мына көрдүңөр. Кандайсыңар? Бул кандай чай ичтасыңар? Колду берчи. Сен сүйлөйт экенсиң, а? Атың ким сени? Булар Кандай? Аят. Алиярова? Ава. Ким баласысың? Аят. Ким баласың? Атаң аты ким? Аят. О, Аят, молодец. Молодец. Сен, как тебя зовут? Салиха. Салиха, тебе как? Мирана. Мирана? что кушаете? Что кушаете? Яблоко. Яблоко, да? И с печенькой. Печенье. Печенье, да? А что пьете? Что пьете? Что, не ичтасың? Не был. Сок был? Не был. Это пафика.
Süt çayı bu. Что Какао. это? Какао. Какао? Какао. Азыр полник болду, же кандай болду? Азыр полдник ушул мезгилде. Окей. Мне тоже. Тебе тоже? Молодец, молодец. Пожалуйста. Полник, анан кийин аны ысык тамактар, а? Тамактар ушул жерде жасап бересиңер. Ушул жерде тамактар полный өзүбүздүкү. Өзүбүздүн тамактар, өзүнүн эле борщи, эмес өзүнүн Күчтүү эле. тамактар, Өзүнүн эле шорпу. Маш ширшөл, деген да, мындай. Кудда ошо. Мантсанты. Мына, Менюңуз кстати, мына меню бар. мына. Меню. Жума сайын алмашып турат. Бул жума сайын алмашабы? Жума сайын алмашып. Анда жакындан көргөзө аласыңбы? Завтрагы мынакей. Каша дейт, гречный. Молоко дейт, мына ушундай. Азыр ойноп жүрүп эле. Ты же сильный. Жаш балдар менен иштеш чындап кыйын да. Бирини чайны көрүп деле иле берет деп сурашып билбесечи мындай кылып. Ой, сен чё плачешь, эй? Ты же молодец. Молодец. Скучал маме, да? Сейчас придет. Ща, ой, Үйгө кеткиз. ыйлап ушундай дең, а? Жакшы. Анан тамакка келсек, негизи бар жок. Былтыр берки детсат тартканда халал деп айтсам, халал деп адал деп сүйлөгүлө деген. Мелде жасай. Адал деп айтайын. Адал. Этти өзүм алып келем. Как положено, өзүбүздүн кыргыз байкелер бар, ийлер бар. Көчкө 100%. Мисалы кейбирлер тоок этин деле алып келет да. Тоок болсо эле адал болуп калбайт да. Бисмилла болбосо болбойт. Ошо тоок этин эле мал эти любой этти өзүм алып келем. Өз мандарин бар билесиңер. Анан өзүбүздүн кыргыз ага инелер бар, ошолордон. Ишеничтүү дең адалдыгы. Мисалы тоок этин пятерочкадан алып келип тоок боло берет деп уру бермей жок. Анан выпечкалар, булочка бүт баарын өзү жасайбыз. Өзүңөр үйдүн. Полный кухняда өздөрү жасайт. Жакшы. Кыскасы тамага жооп берем да. Жакшы. Жакшы экен анда. Дагы нелерди айтышыбыз керек? Дагы нелер калды? Толук эле көргөздүкпү дейм. Так, ошол бизге эки воспитатель керек дегенди айтылды. Сиз эми бул жерде болосузбу эскесиз? Ушул жерде эжекейлер экен да, полный да? Эжекейлер бар, ошол телефондор бар, ошолорго кайрыла берет да. Жакшы. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, жакшы. Келип кеткениңизге рахмат. Элде кызматына боло бериңиз. Бизден келгендерге Кудай кааласа мына бул мешни кылып берди. Чалып байланыша бересиздер. Анан кандай 7-0 же кандай 6-1 5-2 график. Детсаттын графиги жөнүндө айтып берейин. 5-2 дүйшөмбүдөн жумага чейин иштейт. Саат 8ден 7ге чейин. 4 мал тамагы менен саат 10до завтрак. Завтракка энди бир күн каша, гүрүч каша, эртеси гречка каша. Бирси күн ошо менюда көргөндөй пшённый каша, каша да кыскасы, молочный. Анан обедке либо суюк тамак, либо коюу тамак. Ужинга обед 12де, ужин 6да. Алдан коюу тамак, обедте коюу тамак болсо, кечкиси суюк тамак болот. Анан саат 3ке чейин укташат булар, обед жеп эле, жатышка аракет 3-3:30да антып тургуча 3:30 болот. Кыскасы 4тө полник жешип баштайт. Полниктен да өзүңөр азыр көргөндөй полник жеп атат. Печенье, булочка, сөзсүз фрукты, банан, жүзүм. Фрукт эми сезонго карап да. Бирок сүйлөп каптыр, бардыгы эле сүйлөйт экен да мындай. Кылып болсо дагы, Ай, сүйлөйсүңбү сен? Жакшы. Номерлерди коюп койдук туугандар. Чалып байланыша бересиздер, а? Болду. Толго көтөр экен. Баады кептире көтөр экен. Үйдөгүдөй эле. Мен өзүмдү бүт баарына атасы эле болуп калдым. Апа дейт экен, бирок эмнедегилер апа деп жүрөт. Ошондой. Ыйласа эле бүт. Жаш бала тамырчы болот деген чында? Себеп деген мисалы балдар эртең менен ата-энеси, мисалы энеси макул. Атасы жумушка кетет, эртең булар уктап атат. Кечинде жумуштан келсе кайра уктап калган болот өзү. Кимди атапа десе басты. Жакшы. Ошо туугандар, ишиңиздерге ийгилик, группаларын бөлүшүп коюңуздар. Бала менен иштеш кыйын негизи. Мынакей өзүбүз иштеген келип, бала чаканы ушул жака берсеңиздер болот экен. Ишеничтүү, ушул агаларыбыз карап, көптөн бери элдин кызматында жүргөн агалар экен. Тынччылыкта биримдикте жүрө берелик. Ар дайым жакшылык күндөрдө. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө. Рахмат.
Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.